Экинчи тепкичке келгенде бул адам өзүн жемелеген нафси деп айттык да, экинчиничи. Биринчи күнөөдөн өзүн түртүп, күнөөдөн рахат алган нафси десе, экинчиси өзүн жемелеп, өзүн баягындай кайра жемелеп турган нафси депчи. Ал кандай десе сүрөтүн айттык. Ал улам өзүн соопко тартат, түртөт, бирок кайсы бир деңгээлде күнөө кылып алат. Кайра соопко барат, ушинтип эле жемелеп эле кылбай эле койбой деп Кудайга кайра ибадат кылып жүргөн нафси да. Бул экинчиге көтөрүлдү деген нафси. Ал жолдо биз кандай кеңеш беребиз десе, эми албетте биз дегенде аалымдар, ислам дини кеңеш берет кандай? Сен эң биринчиси сооптуу иштерди көп кыл дейт. Сооп иштерди көп кыл дегенде кайсыл десе, эң биринчи милдетиңди аткар, намазыңды тургуз дейт. Бир жылда бир келе турган орозону карма дейт. Эгер бай болсоң зекетиңди бер дейт. Бул сага жакпайт. Намаз окуш сага жакпайт андай нафсиде. Убактың кетип атат. Дарат алып атасың. Орозо кармап ачка болуп атасың, жакпайт сага. Анткени сен экинчи деңгээлдесиң. Зекет 40 койдон бир кой берип атасың. Бир нерсени үзүлүп берип атасың да дене. Жакпайт. Бирок ошол нерсе жакшы дейт да өзү. Сен ошентип жакпаган нерсеңди кылып атканың жакшы дейт да. Бул биринчиси дейт. Экинчиси ошо менен гана чектелип калбастан кошумча нерселерди кыл дейт. Кошумча деген кандай? Зикир кыл дейт. Зикир деген эмне? Кудайды эстөө. Эртең менен кечинде эң биринчиси, үчүнөн эле нерсени айталы, зикир дегенде. Биринчиси астагфирулла деп Кудайдан кечирим сурайт. Жараткан Аллах Таала ушуга чейин канча күнөө кылдым. Жана азыр деле аракет кылып атам, бирок дагы деле кемчилик кетип атат деп Кудайдан кечирим сурайт. Экинчиси пайгамбарга салават айт дейт. Пайгамбарга салават айтса, адам баласынын ички дүйнөсү айгат дейт. Алла Тааланын ачуусун азайтат дейт. Эмне деп салават айтыш керек? Салаваттар 100гө жакын салават бар. Саллаллаху алейхи ва саллям деп айтсын, Аллахумма салли аля Мухаммад деп айтсын. Интернетте салаваттын түрү бар, ошонун бирөөсүн айтсын да. Үчүнчүсү анан ла илаха иллаллах деп Кудай Тааланы мактасын дейт. Биринчиси күнөөсүнөн кечиримге астагфирулла кылсын, экинчиси пайгамбарга салават айтсын, үчүнчүсү Алланы мактай турган ла илаха иллаллах деп зикир кылсын дейт. Ушуну минимум 100. Максимумда чек жок, 500 болду мейли. Эртең менен кечинде. Ушуну адат кылып алсын дейт. Анткени эртең менен Кудайды эстесе, түшкү күндүз Кудай Таала кепилдигинде, кечинде эстесе Кудай Таала түн менен таң аткыча кепилдигинде. Демек Кудайды эстөө менен элек болот. Бул зикир Кудайды эстеп гана коюш эмес, жүрөктү тазалайт экен да, жүрөктү. Ошентип күнүгө Кудайды зикир кылып жүрүү дейт. Бул экинчиси. Биринчиси эмне деп айттык? Ибадатка баш багыш керек. Нафсиге жакпаса деле, эч бир адам жыргап намаз окуган эмес башында, жыргап ибадатты баштаган эмес. Нафсине каршы баштаган. Экинчиси зикирди таштабаш керек деп айттык. Анан үчүнчүсү жакшы чөйрөдө бол, компанияда, обществода. Сөзсүз зарыл. Сен ушу эки нерсени кылдың, бирок деген сенин чөйрөң начар болсо, сен бат эле бузуласың. Сен кыйналасың. Үчүнчүсү жакшы чөйрө түз дейт. Ошондой адамдардын чөйрөсүн тап дейт. Анткени чөйрө кандай болсо, ошондой сен сыпатка ээ болосуң. Жыткында айтпадыкпы? Алла Таала адамды жараткандан кийин эмне деп айтты? Периштелер адамга сажда кылгыла дебеди. Бирок арасында ким бар эле? Иблис бар болчу да. Иблис периште эмес да. А эмнеге баарын кошуп туруп, иблисти да кошуп туруп, периштелер деп айтып койду деп айтсак, эмне деп айттык элек? Иблис ошолордун арасында чөйрө жакшы чөйрөдө жүрүп, периштелерге окшошуп калган дедик да. Периштелердин сыпаты өтүп кеткен деп. Ошондой эле Куранда Алла Таала айтат, мен 6-7ге жакын жаш жигиттерди канча жыл уктатып койдум дейт. Жаман замандан, жаман чөйрөдөн куткарыш үчүн дейт да. Өткөндө айтып бергенбиз. Демек чөйрө өтө зарыл да. Ошон үчүн жакшы чөйрө тап, ушу 3 нерсеге бекем бол деп айтабыз. Жакшы чөйрө дегенде Алланын жакын адамдары менен жакын жүр дейт да. Ошол чөйрөдө Алланын рахматы жаап турат, периштелер бар, жүрөгүң тазаланат. Алардан практикалык жүздө көрүп, сен да оңолосуң дейт. Ушу 3 нерсе зарыл болот.